Рахмат. Менин шайлоо округуман 1 май округтан Бишкек шаарынын Достук кичи районундагы номер 1/1, 1/7, 1/2, 2/2, 2/7, 3/2 жана 11В үйлөрүнүн тургундары кайрылышкан. Айылчы курулуш, турак жай курулуш кооперативден батирлер сатып алышат экен да. Ошондо 2017 жылдан бери эксплуатацияга өткөрүлбөй жатып, жылуулук системасына кошулбай калганына байланыштуу ар бир үйдү өзүнүн трансформаторлору менен камсыз кылуу убадасы аткарылбай келе жатат деп жарандар арызданып атышат да. Газдаштыруу иштерин жүргүзүү максаттарында үйлөрүнүн тургундары курулуш компаниянын өкүлдөрүнө акча каражат чогултуп беришет экен. Бирок аталган маселе бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келе жатат деп жазып атышат да. Эми бир нече жолу ар кайсы органдарга кайрылат да. Мындан тышкары айылчы курулуш кооперативинен башка дагы көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатыптыр да. Бир четинен өзүнүн убадаларын аткарбайт, экинчи жагынан болсо жаңы үйлөрдү куруп жатат. Бул кандайча деп суроо берип атышат да. Кышкы жылытуу мезгили мына азыр болуп атат кыш. Эмне кылабыз деп булам чалып сурап атышат. Ушул маселе боюнча деген же ары же бери чечилсе, ана мен катты өкмөт органдарына жөнөтөм да. Ошондо госстройдун жообуна ылайык ушул аталган үйлөр мамлекеттик курулуштун алдындагы Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынын курулуп жаткан объектилеринин реестрине киргизилген эмес деп мага жооп берип жатышат. Ошондо мындай болуп атат да, бул кооператив өз билемдик менен үйлөрдү курат. Анан деген батирлерди сатып акча кылышат. Бирок жоопкерчиликке келгенде эч ким жоопкерчиликке тарта албайт экен да. Ушул боюнча көңүл буруп бериңиздерчи деп мен өкмөт өкүлдөрүнө, укук коргоо органдарына дагы бир ирет кайрылат элем да. Андан тышкары мага деген Бишкек шаарынын тургуну Жанат Сыдыков кайрылат да. 2019-жылы UCH кредит микрокредиттик компаниядан 850 000 сом алат экен да. 2020-жылы үй бүлөсү менен коронавируска кабылып, пандемия учурунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредити бар ишкерлерге жеңилдик көрсөтүү үчүн коммерциялык банктардан талаптарды азайтуу чарасын караштырып бериңиздер деп, төлөө убактысын узартып бериңиздер деп, жеңилдиктер деп берилген деп расмий түрдө бүт массалык маалымат каражаттарында мындай маалымат кетет да. Эми биздин жарандар ишенет да ошого. Анан бирок иш жүзүндө болсо эч жеңилдик берилбей, малтоштуу мамлекет тарабынан бир да жардам болгон жок биздин ошол ишкерлерге деп жазып атат да мага. Микрокредиттик ушул компаниянын кызматкерлери бир байланышпай, эч кандай билдирүү бербей, анан аягында деген күрөө коюлган үй мүлкүн өз пайдасын мыйзамсыз чечип алышты деп жазып жатат да. Эми жалдырап жазып атат. Ал үйдү мен миграцияда 10 жыл Россияда жүрүп тапкан үйүм дейт. Ушу өкмөттөн суранып атат да, ушуну бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы, ушинтип мен талаада каламбы деп улам чалып суранып атат да. Рахмат.